Абышка менен коён. Автор Амангелди Мисиров. Абышканын үйүндө эки коён бар экен. Бири кара көмүрдөй, бири болсо ак экен. Багууга тийбейт чолом деп, куру бара болом деп, базарга алып жөнөптүр. Пайдасы жок коён деп. Жолдо коён туйлаптыр. Сатпачы деп ыйлаптыр. Чалпоо мүнөз жан экен, чал ырайым кылбаптыр. Колдон чыгып карасы токой жакка качыптыр. Жерге коюп аппагын чал акылдан шашыптыр. Кууп жетпей карасын кайра кайтып келиптир. Таштап койгон ак коён бекем жерге бөгүптүр. Чал базардан калыптыр. Кармай албай коёнун, коён качып кеткен соң бүттү менин жомогум.